Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун көрөрмандары жана биздин клубтун бүгүнкү коноктору. Жогорку лигага команда бүгүн финалга жолдомо ала алабы же жокпу көрөбүз. Дарегибизди жазып алыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Телефондорду алыңыздар. Жана Инстаграмга кирип, биздин Инстаграмда баракчабызды жазып алыңыздар. Билерман астыңкы сызыкча Ордо көрүп турасыздар. Ушул баракчага катталып, биздин кат куржундарга суроолорду жоо менен жөнөтүңүздөр. Билерман Ордо Facebook'та барбыз. Билерман чекет ТВ күчүкчө mail чекет туруп биздин электрондук дарек. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндар байма-бай жүктөлүүдө. Жана ошондой эле каттар үчүн Ош Шарлен көчөсү 330 Билерман Ордо оюнуна деп кат жөнөтсөңүздөр болот. Биздин башкы өнөктөшүбүз бул Барбол кондитерлик фирмасы. Барбол ар дайым жаңы, адал жана тартуу чегиңтер менен сиздерди кубантып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз Актив Дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздер үчүн кызмат кылмакчы. Жарнактын бардык түрлөрүн Актив Дизайндан бөлүп жасасаңыздар болот. Жана ошондой эле Йома бургер Ош шаарындагы тез тамактануучу кафелер сиздерге өзүнүн эң жакшы бургерлерин тартуулайт. Ошондой эле эс алуучулар үчүн Оштогу Коңур Жаз эс алуучу жайы бизге өнөктөш болуп турат. Ош шаары Озгур айылына барып, ушул жерден эс алып келсеңиздер болот. Кымыз, бассейн жана башка эс алуучу жайлар. Анда Калечайым сизге кыскача сөз. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы Ордо. Мына быйыл ушул жылдын эсебинен экинчи жолу кайрадан Ордого келип ойногон турабыз. Менимче команда бардыгыбыз оюнга даярбыз. Маанайыбыз баарыбыздык эле жакшы. Азыр баарыбыз эмгек өргүүдөн кайтып келип, кайрадан иш баштаганга, бир сыйра күчтөнүп келип иш баштаганга даяр турган чагыбыз. Бүгүнкү оюн жакшы маанайда өтөт деген ишеничтемин. Командага ийгилик. Демек, энергияңыздар толуп таш турган убак экен. Анда эмесе бүгүнкү оюнду биз баштадык. Биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Эсеп 0-0 мониторду көрүп турасыздар. Биринчи раунд. Сиздерге каршы Бишкек шаарынын тургуну Жасмин Сыдыгалиеванын суроосун берейин. Жасмина, эгерде кийинки суроо жөнөтсөңүз, тунук фото сүрөт жөнөткөнгө аракет кылыңыз. Суроо. Советтик журналист Всеволод Владимирович Овчинников өзүнүн Сакура жана Эмен деп аталган китебинде Япониядагы бийликтин 3 уюлу саясатчылар, чиновниктер жана жеке ишкерлер жөнүндө жазган. Ошондой эле бийликтин дал ушул 3 уюлунун же 3 бутак дейбизби, мен 3 уюлу деп турат, өз ара мамилелери япониялыктардын Дзян Кен Пон деген оюнунда да так чагылдырылган деп айтат экен. Дзян Кен Пон деген япониялыктардын оюну бар экен. Эми суроо. Сиздер япониялыктардын Дзян Кен Пон деген оюну кандай ойнолорун түшүндүрүп бериңиздер, жогорку суроого карап дейт. Кетти мынта. Жанагы барго. Акча менен ойнойт го. Үй сатып алыш керексиң, анан неме пирамида дейт. Как вот это? Жок, вот это называется, да, баакындай ар бир өзүнүн үйүн сатып алат. Жанагы ишканасын сатып алат. Неме бар, акчалары туруп атып, неме кыласың. Ошол мага кандай байланышы бар? Ошол оюн эмеспи? Жанагы немеге?
ал жерде деле Бул жерде бар. жеке ишкерлер болуп атат. саясатчылар, чиновниктер, жеке ишкерлер ушуларга байланыштуу эмнеси Өзі байланышы 3 бар? адам ойнойт да. Анан кийин ошол ким көп акча болсо ошол бай болот. Бирөөсү акчасы калган бедный болуп калып кетет. Бирөөсү ошондо немеси карап сатып алган немелерине карап эме болот да. Мен мисалы үчүн бул оюн жөнүндө уккан эмесмин да. Мен бир жолу каттым. Кичинекейсинде ойнойт элек ошого окшогон. Не деген ойун айтсаң? Ошо аты медведь Жок, экен да мен пирамида ойнду. эмес. Азыр айтып атыр го эмне болор да ошондой экен. Атылат эле. Ушул оюн эмне деп аталышы мүмкүн? Ушуга байланышканда келгенде уюл Кантип ойнолот дейт. Ушул жөнүндө маалымат бериш керек болот. кантип ойнолгон? Кантип ойнолот? Мындай. Ар бир өзүнүн акчасы менен кирет, определенный акча менен кирет. Казино ошого. Өздөрүнүн болгон эмесин коюппу? Анан кийин ошолор анан Фишкалар бар. фишкалар болот, фишка ыргытат. Неме кубик таштайсың, калам таштайсың, ошо карап иш аракет аткарасың, сатып аласың. Кимге? Убакыт аяктады. Зухра Көчөрбаева жооп берип аракет кылып көрсүн. Зухра Көчөрбаева. Урматтуу алып баруучу, бизде башка жооп чыкпай калды. Кичинекейимде ошондо оюн ойнойт элем, бирок аты кандай экенин билбейт экем. Табло болот деле, акчалар, купондор болот деле, фишкалар болот деле, и кубик бар эле, таштайт элең, ошого карап. Монополия да, рахмат. И ошого карап үй сатып алат элең, заводдор сатып алат элең, сенен жеңилип калып аткан сага сенен карыз калышы мүмкүн эле, ошондой. Ошол оюн эмес бекен деп ой келди да бизгечи. Монополия жөнүндө оюн окшогон оюн эмес монополия бекен оюну деген. тууралуу суроо. Мындан бир топ оюн бир топ мурдагы оюнга келген, сүрөтү менен берилген монополия. Мен жоопту кабыл алдым, бирок бул монополия оюну эмес. Бул жерде ошол дзян кен пон бул өзүнчө 3 мааниге бөлүнөт. Бул кадимки бизде бүгүнкү күндө башкача аталышта ойнолуп жүрөт. Жаш балдар ойнойт, Бумага. чоңдор ойнойт дегендей, бул карайлык жеке ишкерлер, мен туура жооп айттым, жеке ишкерлер чиновниктерден, ал эми чиновниктер саясатчылардан, ал эми саясатчылар жеке ишкерлердин каржылабай коюшунан коркушат. Демек, дзян кен пол оюну биздеги кагаз, кудук жана кайчы оюну. Урматтуу команда, кадимки эле бүгүнкү күндө ойнолуп жүргөн бул оюндун мекени келип чыгышы Япония болуп саналат. Урматтуу команда. Азырынча эсеп 1-0. Эсеп 1-0 телекөрүүчүлөр тарапка Жасмина Сыздыгалиеванын суроосу ойнотулду жана телекөрүүчүлөр бул упай алышты. Экинчи раунд. 6-чы тур жогорку лигага чыккан команда ойноп жатат. Эгерде команда бүгүнкү оюнду жеңсе, финалга катышууга укук алат. Бирок алдыдагы жогорку лигадагы командалар менен эсептери каралып көрүлөт. Сөзсүз түрдө. Бек Жеңишбек уулу Аксы району Ак Суу айылынын тургуну экен. Силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Россияда Пасат Сергеев деген бир шаарча бар. Ал жерде белгилүү совет физиги Лев Ландаунун урматына коюлган Ландау деген кафе бар. Ал кафеде окумуштуунун афоризмдери, цитаталар жазылган жана алардын биринде төмөнкүдөй сөздөр жазылган. Жазып алыңыздар. Илимий химиядагы бардык нерселер физика, ал эми калганы көп чекит. Демек калганы эмне? Боштукту толтуруңуздар. Минута кетти. Илимий химиядагы бардык нерселер физика, ал эми калганы эме? Жок. Эме эсип турат, ойлоруңарды айтсаңыз, эстеп кетебиз азыр. Философия. Философия болушу мүмкүн, ооба. Бирок калганы Логика. логика да болушу мүмкүн. Химия. Жок. Эме да? Илимий химиядагы бардык нерселер физика. Калганы Физика, алар эме кыймылга келген кыймылга калганы. Эми. Акчын экиге бөлүп коюптур дейм же? Экиге бөлүп физикадан кийин калган жыйынтык деп койгон. Химиянын, илимий химиядагы бардык нерсе. Точная наука и гуманитарная наука. Гуманитария. Калган гуманитария. Гуманитария болушу мүмкүн, мүмкүнбү?
оюңарды айтып көрсөңүз. Уктабагыла. Калганы. Жардамчы. Убакыт бүттү урматтуу команда. Калич айым. Момуналиев Капар жооп бергенге аракет кылып көрсүн. Албетте бизде так конкреттүү жооп чыкпады, бирок мүмкүн болушунча өзүмдүн жообун берүүгө аракет кылайын. Бул жерде илимди экиге бөлгөн Ландау. Илимий химиядагы бардык нерселер физика, ал эми калгандары философия деген. Деп жазышы мүмкүн дейсиз. Караңыздар. Баарыбыз химия сабагын окуганбыз, Капар мырза. Химия сабагынын классын элестетиңиз, жана химия сабагынын классында эмнелер көзүңүзгө урунат? Химиялык элементтерби? Стол, эжекенин столдун үстүндө эмнелер коюлат көбүнчө? Химик Приборлор бар. приборлор, Эми лаборатория деп коет. приборлор, тагыраак эмнелер? Колба, шише идиштер, Шише идиштер, химиялык заттары. стакан, колба, пробирка. Пробиркалар бар, Караңыздар. спиртовкалар бар. Караңыздар. Эмне үчүн кафеде жайгашкан болчу? Эмне үчүн? Бул кафеде афоризмдер бар эле. Демек, кафе бул тамактануучу жай, Капар мырза. Туурабы? Ландаунун афоризминде демек химиялык идиштер, стакандар, колба, пробиркалар, демек ашканада колдонулган көпчүлүк идиштердин алдына химиялык деген сөздү кошуп койсок, химиялык идиштер келип чыгат. Афоризмде, цитатада мындайча: илимий химиядагы бардык нерселер физика, ал эми калганы ашкана. Калган ашканада. Идиштер бардыгы, пробиркалар бардыгы булар ашканада колдонобуз биз. Ошон үчүн кафеде ушинтип жазып коюптур. 2-0 эсеп, азырынча 2-0. Бек Жеңишбек уулу Кутуктаев, Ак Сарайдын тургуну. Алдыга карай жүрүңүздөр, алдыга карай. 3-чү раунд. Эсен Абдиназаров, Кызылка шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу команда, сиздерге фото суроо жөнөткөн экен, Эсен мырза. Олимпиаданын баштапкы убагына кайтабыз. Сиздер көрүп турган бул спортчунун аты Спиц Марк Эндрю деп аталат. Америка Кошмо Штаттарынын спортчусу. Сууда сүзүү боюнча Олимпиаданын көп жолку чемпиону. Ошондой эле ал Америкада өзүнүн, сиздер көрүп тургандай, мойлоосу менен белгилүү. Спицтин айтуусу боюнча ага бир жолу Советтер Союзунун курама командасынын машыктыруучусу келип, ошол убакта андан мойлоо сакалдарың сага сууда сүзгөндө тоскоол болбойбу деп сураган. Ага жооп кайтарган сөздү жооп берген. Марк ал жооп кайтаргандан кийинки таймаштарда советтик сууда сүзүүчүлөрдүн дээрлик көпчүлүгү мойлоо коюшуп келген. Ошол сөздөн кийин. Эми сиздерге суроо. Спиц Марк машыктыруучуга эмне деп айткан анда? Кеттим. Бул Маржи. немеден? Жардам берет. Жо маселен мурт болсо баягы дем алганда мындай неме болуп койбу? Суудан. Суу киргизип Оозуна мурдуна суу кирбейт дейсиңби? мындай болгондо. Дагы Биринчи вариант. сууда балким ал немелердин, киттердин, нелердин мурттары жардам берген сыяктуу суунун астында, суунун алдында жардам береттир сүзүп атканда балким. Дем алууга жардам берет. Эме или эмени? Дагы эмнеге жардам бериш мүмкүн болуптур? Дем алууга дедик бир вариант дагы. албайт да суунун ичинде. Сүйүнчө дем албайсың, киргизбей мурдун ичине суу киргизбейт. Мурдуңа сүзүп кетпесин, жок, сууга мурду кирип кетпесин деп тусут деген келип атат да, түшүндүм. Мына дагы бир вариант. Дагы Эркайым уктаба. Зухра. Ойлоп көргүлчү, мойлоо суунун астына эмнеге жардам бериш мүмкүн? Же мындан остур Сүзгөнгө жардам берет. сүзгөнгө Сүзгөнгө жардам берет. или мождордун деле немеси эметпейт го, тоскоол этпейт го деген сыяктуу жооп бериш мүмкүн да, бир мына тамашалуу иретинде жооп бериш мүмкүн да, туурабы? Дагы
ошол иретинде жооп берсе кийинкиде спортсмендер эме кылып келет. Эмне үчүн коюп келди? Ошол эле вариант демек болуп атат, ошол аба киргизбейт деп. Тежеп бересиң ошого. Калич айым ким жооп берет? Вариант барбы? Эми бул бизде мындай жакшы деле вариант чыккан жок бул боюнча. Эми мен өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн, ой жүгүртүп. Эми рас ошондой тренер бир аябай чоң мамлекеттин тренери сурап атканда бул тамашалап деле мынтип жооп бериши мүмкүн да. Мисалы, суда сүзгөн суда көп балыктардын муруттары бар. Алар эч кандай балыктарга суда сүзгөнгө жардам бербейт да. Алар кайра суда эме тоскоол болбойт деген, тоскоол болбойт. Тескерисинче аларга жардам берет да. Ошон үчүн балким бул эме суучулга муруттун кандай эмеси бар, тоскоолдугу бар, бул кайра жардам берет деген сыяктуу жооп бериши мүмкүн да. Цитата мынтип айткан деп бир мындай цитаталап бере аласызбы? Суунун алдында мага сүзгөнгө эме жакшы жардам берет деп айтса керек. Эми бир аз мурдуна кирбей албашы мүмкүн. бир аз окшошту вариантыңызга. Мындай болжолдуу деп айткангачы. Жооп кабыл алынат. Демек, мойлоо суу астында сүзгөнгө мага жардам берет деп айткан деп атасыз. Мен туура жоопту айтам. Албетте, тамаша иретинде жооп берген. Спицмарк сууда тоскоол болуштун ордуна, тескерисинче сууда сүзгөнгө оозго келген сууну артка түртүп, денедеги сууларды агызууга жардам берет. Аягында мен ылдамдыкты дагы көбөйтө алам деп мындай тамаша иретинде позитивдүү ой менен жооп берген. Мунун сөзүнө ишенген башка советтик спортчулар мойлоо чындап эле ушундай окшойт деп билесиздерби, 1 секунда дагы суу астында өтө кымбат турат да, 1 секунда. Дел көп мойлоо коюп келген экен. Жоңузда айталык өзөктүк маани мындай бар, маңыз бар. Анткени суу астында сүзгөнгө жардам берет деген. Ал ушундай маанидатат, бирок да улап берип атат алчы. Сууну эки жакка бөлүп деп атат да, мындай ушинтип кошумчалап айткан булчу негизи. Азырынча эсеп 2-1 деп туралы. Сиздердин пайдаңыздарга бул раундду берели. Анткени маңыз бар, анткени жалпы жооптун ичинде сиздин вариантыңыз камтылып кеткен. Эсеп 2-1. 4-чү раунд. Жакында болуп Токиодо жыйынтыкталды Олимпиада. Сууда сүзүү боюнча көрдүңүздөр, бир топ спортчулар алтын медалдарга ээ болду. Кадыр уулу Жакшылык Бакай Ата район тургуну сиздерге каршы суроо берет. Талас облусунан. Ураттуу билермандар. Тарыхта Португалиянын Кытайда колониясы болгон. Кытайда. Макао же болбосо Аомин деп аталып, 20-кылымдын акыркы жылдарында Кытайга кайтарылып берилген колония. Ал эми колониялык доорунда португалдыктар Кытай төбөлдөрүн же болбосо Кытай атка минелерин мына ушул сөз менен аташкан экен. Кайсы бир сөз менен? Кийин бара-бара бул сөз менен Кытайдан Европага алынып келинген бир мөмөнүн атын атай башташкан. Кытайдан Европага алынып келинген бир мөмө. Бүгүнкү күндө бул мөмө бизде дагы сатылат. Балким өстүрүлүшү мүмкүн. Окумуштуулар бул сөздүн мөмөгө өтүп кетишин ошол Кытай төбөлдөрүнүн кийимдери менен байланыштырышат. Сөз кайсы мөмө жөнүндө болуп жатат? Бай ойтоп болсун. Мандаринби? Мандарин мен ойчу мандарин. Тили дагы бар. Мандарин деп коет, бай. Мандарин деп коет башка эмне бар. Анан мөмө мандарин бизге келген. Эми Китайлардын история кинолорунда көргөндө баш кийимдерин билесиң, андай эме мандарин. Толук болор, биягына төгүрөк болот да. Жа мультфильмде мандарин деген. Плюс еще алардын тили бар, мандарин деген. Мандарин. Кытайда Мандарин. Ана бул эме дейт, мына Португалияда Кытайда Макао эмесин эми байланыштырып байланышып атабы ошого? Сөз байланыштырып. Байланышат мандарин, Макао. Ошо кийин ошол эме Кытайдын Макао мен мандарин окшош да мына демалыш. Макао мен мандарин. Колония. Бизге Кытайдан ошол мандаринга экспорт болот да, мөмө жемиштерден. Мүмкүн. бир эле бизге эмес, башка Негизде эмес, мандарин. Башка вариант жокпу ошондо? Мандаринден башка? Силерде жок, башка вариант. Демек буга Капар сен жооп бересиң да? Ким жооп берет? Капар Момуналиев жооп берет.
Капар мырза, бул сапар кандай жооп бересиз? Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул мандарин. Себеп? Себеп дегенде баягы кытайлардын баягы чиновниктерин мандарин деп аталган мен мультфильмдерден көргөм, өзүм тарыхты билбесем дагы. Анан бирок бизге Кытайдан келген мөмө жемиш катары ушу мандаринди абдан көп пайдаланабыз. Өзүңүз мандарин мындай сүйүп жейсизби же кандай? Мандаринди абдан жакшы көрөм, бирок кичинекейин, чоңун эмес. Лимончу? Лимонду уйкуң келип атканда жешим мүмкүн. Абдан кычкыл болчу, бирок мен мандаринди. Демек мандаринге токтолосуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Кытайлык атка минерлерди, төбөлдөрдү бүгүнкү мөмөнүн тили менен айтканда мандарин деп аташкан. Жооп туура. Мандариндер. Эсеп 2-2 команда телегөрүүчүлөрүнө теңдешип алды. 4-чү раунд болсо соңуна чыкты. Биз оюнду улантабыз, 5-чи раундга старт беребиз. 5-чи раунд, урматтуу телегөрүүчүлөр. 6-чы тур, жогорку лигада команда ойноп жатат. Бүгүнкү оюнда Калича Сасиванын командасы телегөрүүчүгө каршы ойногон келген. Команданын курамында негизинен өзгөрүү жок. Бир гана жагдайга байланыштуу Капар мырза жаңы кошулган, бирок Капар мырза азырынча жаман эмес ойноп жатат. Бакыт Абдурасулов, Кара Суу районунун тургуну, силерге каршы суроо берет. Капар мырза, өзүңүз жөнүндө телегөрүүчүлөргө маалымат бергетиң. Мен Ош шаарындагы номер 3 Ломоносов мектеп гимназиясында кыргыз тили жана адабияты мугалимимин. Анан буга чейин албетте биздин эжекелер Билерман Ордого катышып жүргөндө баягы футболдо бар го, скамейка запасных деп коет го. Ошол жерде олтурган кошумча курамда элем. Мына бүгүн ушу буйруп, эжекелердин командасына кошулуп келүү бакытына ээ болдум. Ийгилик каалайбыз. Өзүңүздү жакшы сезип атасызбы? Ооба, эң сонун. Билерман Ордону канча жылдан бери көрүп келесиз, Капар мырза? Өзү студент мезгилинен көрчү болчумун, бирок баягы артынан каалап көргөн эмесмин. Бирок каалап көргөнүмөн 1 жыл, 2 жыл болду. Артынан калбай көргөнүм. Каалап жетип калыпсыз анда, Аракет кылып атам. Эркайымдан бир аз пассивдүүлүк байкалып турат. Мындан мурда оюнда 10 суроонун 4-өөнө керек болсо блицтен дагы баардык суроону жооп берүүгө аракет кылган Эркайым. Ушундайбы Эркайым? Же эми баштайсызбы сиз? 5-чи раундтан. Ооба, эми баштайбыз. Анда мен суроону окуйн. Дүйнөдө биринчи эскалатор 1911 жылы Лондонда метро станцияларынын биринде орнотулган. Ал кездеги Лондон шаарынын тургундары эскалатордон пайдаланууну кооптуу деп коркушкан жана жөнөкөй тепкич менен жүрүүнү улантышкан. Лондон шаарынын метросунун администрациясы бул кырдаалдан чыгуу жолун ойлоп табышкан. Жана андан кийин адамдар эскалатордон пайдалана башташкан. Лондон шаарынын метросунун администрациясы эскалатордун коопсуз экендигин адамдарга кандай кылып далилдешкен? Кеттим. Айып адам бир адамды кайра өйдөдөн ылдыйга чыгарып берген мындайчачы чыгып коопсуз экендигин түшүндүрүү үчүн мен оюмча айып адам Аныкташ үчүн. башка адамдар ишениш үчүн ошол эскалатордон майып адамды болсо керек эле. Майып адамды буту баспаган болуш керек. Эмеден түшүрүп кайра чыгарып башка адамдарды ишендирүү максатында. Же болбосо бул коопсуз эмес. Эскалатор менен гана кирип чыгышка гана жол калган. Анда коопсузген эч ким чыкпай коет атат. Эме беришип атат. Метрого кирбей коет атат. Жок, метрого түшүш керек, айла жок. Алар лестницадан чыгып түшүп атат деп атпайбы? А тут метрого айла жоктон ошо эскалаторго чыгышка туура келет да. 1-2 жол түшкөндөн кийин уже страх жоголот да. Канча вес көтөрүп интересно эскалатор. Канча вес может быть жанында жанасындай көргөн. Метро бекер болот деген. Метро бекер болот. Бекер болот жалдап ошентип түшүп чыгып Или мына эскалатор менен эме кылса керек да. Метрого кирип бараткан жерде өзүнүн эме бар. Мындай тоскуч бар да. Ошо эскалаторго бар жакка тоскуч койбой койгон чыгар балким. жок, ал жерде адамдар түшкүсү келбесе бар. Убакыт бүттү. Ким жооп берет? Буга эме сиздин сурооңуз боюнча Сапарбекова Эркайым жооп бергенге аракет кылып көрөт. Эркайым, Сиздин сөзүңүздөн уялып кетип активдүү болоюн дедим агай. дагы жакшы 5-чи раунд айттым. 10-чы раундка барганда айтпаптым да.
бул нерсе коопсуз экендигин билдирүү максатында атайын бир адамды жалдап, майып адамды дейли, ошол экскаватордон ылдый өйдө чыгып тургандагы ошол башка адамдарга бул коопсуз экендигин билдирген. Жооп кабыл алынат. Демек, майып адамдарды алгаш жүргүзүп көрүшкөн. Майыптар жүргөндөн кийин биз эмнеге жүрө албайбыз деп калган жүргүнчү адамдар дагы анын коопсуз экендигине ишеним арта баштаган. Жооп туура. 3-2. Алар эксперимент катары элге далилдеш үчүн майып мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды эскалатордон нары бери жүргүзүшкөн. Караңыздар, булар жүрүп кетип атат, сиздер кантип жүрбөйсүздөр деген максат бар бул жердечи. Бир упай алдыга өттү команда. 6-чы раундга старт беребиз. Алишер Маматиса уулунун суроосу берилет. Баткен районунун тургуну. Алишер Маматиса уулу биздин клубда ойноп жүргөн. Урматтуу билермандар. Улуу ата мекендик согуш убактысына барабыз. Вермахт деген немецтердин атайын кызматы болгон, чалгындоо кызматы болгон. Согуш убагында окууларында алар ушундай бир суроолорду беришкен бири-бирине. Немец менен орусту бут кийимине карап ажыратып таануу эң оңой жана жөнөкөй деп алар талкуулашкан. Алар ушундай суроо берген бири-бирине. Немецтер орустарды бут кийимине карап оңой айырмалап алса болот. Бул бут кийим немец кийип турган, ал эми муну бут кийим кийип турган бул орус деп бут кийимине карап билсе болот дешкен. Алардын ою боюнча кантип айырмаласа болот? Минута кетти. Хайликтер дегенде бутун тарс дейт го. Ошондо маселе темир койгонсек, бул жердин ортосуна темир коюп баягы хайликтер дегенде бутун соккондо тарс деп жүрүш Бул керек. бир вариант. Экинчи вариант, немистер балким таптаза кылып тазалап жүрөт бут кийимин. Бул да бир. Бул болушу мүмкүн. Неме орустар караганда. Бирок андай дечи Бирок болсок, эмелерчи согуш мезгили болбойбу? Алардын бут кийимдерин кийген бут кийимдер бар болгон. Ошондо сөзсүз Такасы бар болгон немистеринде. Немесин көрбөйлү? Эмне орустар эмне кийип дагы? Керзовый, военный эмелер бирдей солдаттардыкы бирдей эле керзовый болгон, кожадан кийилген, бирок немелердики эме такасы бар болгон. Ушу сенин вариантың жакыныраак болду. Такасы бар болгон дагы бири-бирине урганда темир кагышкан, ооба. Темир калган. Ошол Не анда алардыкы темир тапаны бизгилерде карап деле болобу? кагылган. Мындай немеге, мындай иймек көдөгү деле кагылган. Тамам. Биздикине Тарс дегенде. Эмеге мындай темир, мындай иймек сыяктуу темир кагылган. Өтүктөрдүн астыначы. Ал эме советтик аскерлердин өтүктөрүнүн таманына эле кагылган. Бул капталына калат да, капталдырып атат да. Тарс деп. Хайликтер тарс. темирден болсо керек. Анда сен чөктөрүп көр. Я анога айтканда эле подземный ноги. Чартурага бизге убай тура берет да. Хайликтер дебейген жерде кантип айырмалайт? Убакыт бүттү. Бардык жерде деле. Халич айым ким жооп берет? Эме бул суроо бизде эме мындай 2-3 түрдүү вариант болду. Бирок капардыкы жакыныраак болуп атат, ошон үчүн Капар Момуналиевич жооп берет. Эме баягы урулуу. Капар Момуналиевич. Кетиш мүмкүн ушул жери. Урматтуу алып баруучу, билесиздер, ошол мезгилде, баягы улуу ата мекенди согуш мезгилинде булардын саламдашуусу баягы Хайл Гитлер болгондо, сөз колун алдыга көтөрүп, анан ошол мезгилде, бир эле мезгилде ошого синхрондой эле баягы тамандарын бири-бирине бут кийимдер тамандарын бири-бирине кагыштырган. Анан ошондо баягы үн чыгыш үчүн ошол тамандарынын капталына, маселен ушул жерге баягы темир орнотуп алышы мүмкүн да, себеби үн катуураак жана даанараак чыгыш үчүн. Сиз ошондо кимдин бут кийимин айтып атасыз мага азыр? Немецтердин бут кийимин. Орустардын бут кийими ошондо ал жерге Эми орус үн чыкпай калабы алар? Орустар эми баягы Хайл Сталин болгон эмес да, эми катуу баягы беркинде катуу чыгат да, темир урчугуна. Баягы чечетка деп кой, ошондо дагы баягы такаларга темир кагып катуу үн чыгыш үчүн ошого кагышат да. Алар демек тамандын каптал жагына темир какканбы немистер? Оюбузча ошондой. Орустар каккан эмес. Ооба. Жооп кабыл алынат. Ордодон пикир сурагым келип атат. Бул жерде мен оюмча ошол орустардын бут кийиминде тескерисинче көбүрөөк ушул болсо керек. Темирчи. Жеке менин оюмчачы. Советтик кинолорду, азыркы орустар тартып аткан кинолорду деле көрсөк болот.
өзү негизи Советтер Союзу менен ушу Германиянын өтүктөрүн мындай окшош эмне койсоң эч кандай айырмасы жок болгон да. Бунун баягы чалгынчылары жыгытып алып туруп баягы протектор деп коет го, тапанын түгүндөгү мындай тиш жерлерине карап айырма билишкен да, ошондон айырма болгон да. Орустардын көпчүлүк жерлери топурак, андан кийин таш жолдор болгон. Балким ошонун негизинде орустар ташта жүрүп көбүрөөк жээлиши мүмкүн, тапан, ал эми немистердики ага караганда бир аз көп жейилбеши мүмкүн. Балким ошондон болушу мүмкүн. Жейилбеши мүмкүнбү же тазараак болушу мүмкүн? Тазараак, немистердики таза дагы болот ошол эле учурда. Экинчиден көп жейилбейт. Эми мен туура жоопду айтайын. Алар айтат экен, чалгынчылар, немес чалгынчылар айтат экен, эгер бут кийим баардык тарабынан жылтырап таптаза болсо, ал немес кийген бут кийим, эгер бут кийимдин алды жагы, тумшук жагы таза, арт жагы кир болсо, демек ал бут кийим орус кийип турган болот деп алар ушундай бир талкуулашкан өзүнчө. Мындай бул жерде баягы майлоо жөнүндө, бут кийимди майлоо жөнүндө сөз кетип атат Капар мырза. Биз кээде шашылып баш жагын мындай майлап коебуз да, тумшук жагынчы, анан арт жагы алып кетет кээдечи. А неместер тегеректеп бардык жагын майлашкан экен да, жылтыратып. Ошол себептен айырмаласа болот экен. Темир эмес, майлоо, толук тазалоо жөнүндө сөз кетип атат. Эсеп кайрадан 3-3. Телегөрүүчүлөр жетип алды командага. 7-чи раунд. Ботинка майлаганга кандайсыз Капар мырза? Эми бул жерде сиз жалгыз мырза болуп турасыз. Мындай такай майлап жылтырап жүрөсүзбү же кандай? Эми тилекке каршы дейинби, бактыга жараша дейинби, дээрлик сейрек майлайм. Бир айда бир майлайм болду. Ого. Сиз анда жерге түшпөйт экенсиз анда. Сиз жалаң автоунаада жүрөт окшойсуз го? Эми баягы биз шаардабыз го, көп баягы бут кийимди майлоо зарылчылыгы жок деп ойлойм да, мал арчып койсо жетиштүү болот. Чаңын күйүп койсо. Сиз жүргөн көчөлөр жалаң асфальт көчөлөр экен, жакшы. Сиздерге каршы Нурболот Колдошев Кадамжай районунан суроо берет. Кадамжай район жаш тилек айылы. Ураттуу билермандар. Экинчи дүйнөлүк согушта дейт, караңыздар. Согуш жөнүндө суроо чыкса дагы согуш. Британиянын тамак ашты үнөмдөө максатында өлкө бийлиги жаңы бышкан нанды, бөлкө нан жөнүндө сөз кетип атат, сатууну чектөөчү буйрук кабыл алган. Жаңы бышкан нанды сатууга чектөө койгон Британиянын бийлиги. Жаңы бышкан нан кеминде дүкөндө бир күн туруп, анан сатууга чыгыш керек болгон. Урматтуу билермандар, буйрук, өлкөнүн буйругу 2 себеп менен кабыл алынган. Мындай кадамга 2 себеп. Биринчиси, жаңы бышкан нанды ичке кылып, кесүү кыйын болгон, бычак менен ичке, анткени ал жумшак болот дагы, оңой менен кесиле бербейт. Экинчи себебин табыңыздар. Тез жеп коет. Ал эми калган нанды баягы тез жебей, суусу кайтып калганда бир аз катыраак. Баягы тоюмдуураак. Катыраак нанды жесеңиз, бир жесеңиз эле тоюп калат ашказанга аркылуу. Берки жаңы бышкан нанды каалашыңызча, мен билбейм да, баягы набайканадан 2-3 нан жеп койсо. Ооба, анан кийин эмеде жаңы ысык нан денсаулыкка зыян. Денсаулукка зыян болот. Эмени экономить этиш. Мисалы үчүн мына немени баягы каткан нанды сууга малып, жибитип жегенде мындай ал тамак сыяктуу дагы кетет да. Анан кийин каткан нанды узак сактаса да болот. Сактаса дагы болот. Согуш мал болуп аткандан кийин, демек талон менен грамдап берилген. Ошондо кескенге неме удобно болсун деп муштушуга дагы. Биринчиси кескенге деп атат. Экинчи себеби эмне деп атат? Экинчи себеби эмне? Немеге мисалы үчүн жанагы каткан нанга май сүйкөсө анча сиңип кетпейт. Ол малда май бүт эле жок болсо. Май деле жок болсо керек. Ким жооп берет? Дегенде жакшы. Бул жактан тияктан чыккан ойлорду жыйынтыктап өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн толуктап. Бул биринчиден эме жанагы биринчи себебин айттыңыз, экинчи себеби бул каткан нанды эме өтө деле катпайт. Бир аз эме бир күн тургузуп берет атасы. Бул эме баягы кескенге оңойдой да биринчиси, экинчиси эме жаңы нан ал тез эле желип кетет да.
анан бир аз тургузуп жегенден анан биринчиден неме болбойт, жанагындай ушаланбайт. Анан аны мындай жибитип жесе бул тоюмдураак дагы болот. Анан жаңы эме биз азыркы өзүбүзгө каткан деп айтасыз, бирок мен каткан жагын көбүрөөк алып ырлайын. Биз азыр деле эмени ушул практикада колдонобуз. Биз баягы жаңы бышкан нанга караганда ошону аны бир аз катырып туруп анан кийин эме колдонобуз да көбүнчө тургузуп. Себеби анын эмеси мындай сөлдүү деп коет да кыргыздарда. Ширелүү. 4 себебин айтып берсеңиз, мен эки эле себебин сурадым. Анын ичинде бирөөнү эле сурап атам дагычы. Сиз британиялыктар билбеген дагы себептерди айтып атасыз. Экинчи себеби ошондо бирөөнү айтып токтолсоңуз. Демени аны дароо жеп салышпайт дагы, эме мындай үнөмдөп жешет. Дедиңиз, жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Жаңы бышкан нан. Жаңы бышкан нан. Элестетиңиздер, тандырдан чыккан жаңы бышкан нан. Биз эми көбүрөөк навай нандар жейбиз азыр, бөлкө нанды элестелик. Жаңы бышкан нанда биринчи байкалган нерсе эмне капар? Киргенде, дүкөнгө киргенде сизге байкалган жаңы бышкан нандан эмнени байкайсыз? Житти байкайсыз. Дүкөнгө жетпей эле алыстан. Маселе жит жөнүндө, урматтуу билермандар. Жаңы бышкан нандын жыты, билесиздерби, адамдын табитин аябай мындай ачып берет да. Экинчи дүйнөлүк согуш болуп жатса, ачкачылык болуп жатса, жетишпестик болуп жатса, адамдардын баягы эмесин бир аз да болсо басыш керек болгондо, ошол житти сактоо үчүн, жоготуш үчүн бир күн тургузган. Андан кийин нанды сатыкка чыгарышкан. Эсеп 3-4. Агыраак 4-3. Нурболот Колдошов, Кадамжай районунун тургуну, бул суроосу менен телегөрүүчүлөр 1 упай алып берди. 8-раунд. 8-раунд. Капар мырзадан башкасы баары команда мүчөлөрү нан жаап жүрөт. Калычайым, нан жабасыз. Эркайым, нан жабасызбы? Жаба албайм тандырга. Жигиттердин алдында минтип айтпаңыз. Үйрөнөм агай. Бирок духовкага жабасыз да. Ооба. Жыты буркурайбы бышканда? Ооба. Ошо жыт кантиптери келбей калды, курсаңар тоо экен да. Супер блиц. Супер блиц. Мыйзам боюнча бир билерман калыш керек. Калычайым 10 секундда убакыт берейин. Кимди калтырасыздар? Өзүм калат окшойм. Капар калганыңда жакшы болмок. Макул, капитан өзү калат экен. Даярсыз, Калычайым? Даярмын, майла жок даярмын да. Блиц раунд 3 суроо. Кандай болгон күндө деле. Гүлиза Эргешева. Нургүл Акботоева, Ноокат районунан силерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл буруңуз. Көрүп турасызбы, тотугуш, Бул тотугуштун аты какапо деп аталат. Какапо? Какапо, Мекени Жаңы Зеландия. Бул тотугуш башка тотугуштардан эмнеси менен айырмаланат? Башка тотугуштардан эмнеси менен айырмаланат? Бардык тотугуштардан айырмасы бар экен да мунунчу. 20 секундда кетти. Калычайым? Мен азыр мына мониторго карап, сырткы көрүнүшүнө карап айтып атам. Бардык тотугуштардын ондай эмеси бар. Үстүндө неси бар? Тажысы бар да. Анан мунун тажысы көрүнбөй жатат. Тажысы жок тотугуштар көп, Калычайым. Билбейт экенмин. Оштун базарында бир топ тотугуштар бар, тажысы жок. Тотугуш түнү жакшы көрөт окшойт. Түндөгү сүрөтүн көрүп айтып атасызбы? Эгерде күндүзгү сүрөтүн койсомчу азыр. Демек сиздин жообуңуз Калычайым 3 секундда 1. Түндү жакшы көрсө керек. Түстөрдү айырмаланат.
Демек бул тотугуш түндө жакшы көрүшү мүмкүн. Калган тотугуштардын баардыгын эле окшош жатат. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул тотугуш дүйнөдө жападан жалгыз уча албаган тотугуш. Урматтуу калечайым, бул уча албайт такыр. Жерде жүрөт. Баардык тотугуштарда айырмасы бирөө дегенмен, демек тапса керек деген. Билбейт экен, билбейт элем. Макул. Билбейт элем. Чындап билбейт элем да, эми билбейт. Отуруңуздар. 2 упай артта калып кетти команда, бирок мүмкүнчүлүк бар. 9-раунд. Демек, сиздерге каршы Шамырзаева Гулиза Бишкек шаарынан суроо берет. Урматтуу билермандар. Парижге барабыз. 1808 жылдын 3-майы француздар Гран-Пре менен Пикенин ортосунда өзгөчө бир дуэль болуп өтөт. Францияда француздар тагыраагы экөө тең француз экен, улуту боюнча Гран-Пре жана Пике өзгөчө бир дуэль болуп өткөн экен. Кызыгы, бул дуэльде Гран-Пренин аткан огу Пикеге тийбеген болсо да, ал бул дуэльде дагы бир адам менен чогуу каза болот. Муну караңыздар. Өзү менен кошо дагы бир адам каза болгон экен. Демек 2 адам каза болуп атат. Бир ок менен. Тийбесе дагы деп атат. Суроо. Сиздер бул дуэлдин кайсыл жерде болгондугун максималдуу түрдө логика салып табыңыздар дейт. Дуэль кайсы жерде болгон? Дуэль кайсыл жерде болгон? Булар француздар экен. Француздар. Бул Россияда болушу мүмкүн. Кайсы жерде дуэль запрет болгон? Айтканда ок рикошет менен кайткан. Ошон үчүн 2 адам каза болот. Эмне дейсиз? Дуалга тийген, рикошет менен кайткандагы ошон үчүн 2 адам каза болот. Өкөнөктөн тийген дейсизби? Пространствода болгон. Темирби неме менен тосулган жерде болгон. Таш коргон жак болгон. Чагылып тийген. Анан эмеде болбогонбу? Жок, мен карасаңар, немеде? Дуэль запрещенный болгон бир мамлекеттерде ба, дуэль болбосун деген мамлекеттерде болуп калган уюштургандык үчүн экөө тең өлгөн эмеспи? Экөө тең өлүм жазасына жок, экөө тең өлбөйт ата. Жок, ок тийбеген. Тийбеген дагы кызыгы дейт, ошо Пике менен дагы бир адам өлүптүр. Анын жанында дагы бир адам өлгөн. Демек, экөө тең башынан Кайсыл жерде болгону да Мүмкүн кийин өлгөндөр ал. Ошо айтып атат да, жазар катары экөө тең эмес экен. 2 вариант да, же бир вариант же ошол жана кайтып келген, же болбосо анын баягы бир аял үчүн эслеметкен болсо ошого тийип калып өлүп калса, 1808-дедиби? Ошо Бородинада өлгөндүр. Камактагы кадимге Бүттү. Калечайым, менче же ордудун жардамын аласыздарбы, же жооп бересиздерби? Ордудон жардам алалык, силер жардам бергилейин бизге. Же Биз ордудон жардам алабыз. Кетти 20 секунд. Ордо жардам бергиле. 2 вариант болуп атат да. Биринчиси Эйфель десек, Эйфель 89 бүткөн да. Экинчи вариант баягы гелатинде бар го, темир менен кесип таштайт. Может быть, атканда, может быть, гелатинден жыпты кырма турган адамга тийген, окуп салган берип. Бул жерде Пике өлгөн жок деп атат, Пике өлгөн жок деп атат. Адамдын башын кесет да. 2 адам Чоклар камакта Неме эмесби мындай жанагы? Кайсы жер? Булар неме болушу мүмкүн? максималдуу кайсы жерде айтып атат? Жер дегенде эмне гелатинден айтып атабы? Это смотрите, вверх болот, вверх Пике. Да, вот Пике был вверх, да? Может быть, реально... Жок, 1808 жылы дейт, 3-майда дейт. Ким жооп берет? Ордо жардам токтотобуз. Динарайым, Нуристан бүттү. Ошондо жооп бересиздерби? Калечайым ким жооп берет? Мен өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Азыр бирок кайсы жерде дегенде, мисалы үчүн, ошол үстүдө бир мындай бир стройка жүрүп аткан болушу мүмкүн. Ок ошол жака тийген. Ок ошол жака тийип, андагы неме түшүп кетип, колунан түшүп кетип, Пикеге тийип өлүп калышы мүмкүн. Ана, жакшы сценарий айттыңыз. Жооп кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Мониторго көңүл буруңуздар. Жерден көтөрүлгүлө бул
аба шарында болгон дуэль, урматтуу билермандар. Аба шарында болгон дуэль. Бул өзгөчө дуэль аба шарларында болуп өткөн. Гран-при менен Пике 2 тажрыйбалуу адистин жардамы менен 600 метр бийиктикке көтөрүлүп, андан кийин адамга эмес аба шарын ок атышкан. Аба шарын ок атып атат, караңыздар. Натыйжада тешилген аба шары акырындык менен жерге түшүп, ошол адам жеңилүүгө учурамак. Мындай эреже боюнча. Булар мындай өлүмдө эле калаган эмес бири-бирине. Бирок гран-при аткан огунан улам аба шарынын тешиги жыртылып кетип, мындай чоң жыртылып кетип, натыйжада ал тезлик менен жерге кулаган аба шарын учурган адам менен кошо Пике да каза болуп атат. Бул жердечи, урматтуу билермандар, мынакей суроо. Гүлиза Шамырзаеванын суроосу менен бүгүнкү Билерман Ордо оюну 6-3 эсебинде жыйынтыкталды телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Ал эми мен пикир сурайын тургандардан. Урматтуу алып баруучу, команда негизи жакшы аракет кылышты, бирок тилекке каршы биргеликтеги даярдыктар, адаттасалык, көбүрөөк жеке иштер менен жүрүп, мындай командалык аура, командалык биримдиктүү ой пикир, билген идеяларды кээ бир варианттар табатты, бирок чындыгында мындай жеңсе болмок. Бирок эми бул дагы бүгүнкү эсеп, мындан кийин да күчтүү команда болот деген ишеничтебиз. Кудайым колдосо, команда капитаны өзгөчө аракет кылды. Бирок ушунча мына жаңы ойносо дагы бүгүн биздин жеке бул жигит өтө мыкты жигит. Ош шаарындагы чоң конкурстарда биринчи орунду алган жигит, таланттуу, ошол жагындагы мыкты деп, жана мына бүгүн да оюнун мындай жакшы деңгээлде көрсөтө алды. Ошондо Капарды мыкты ойнчу деп биз бааладык. Биз анан суроолордон акыркы суроо дагы өтө чындыгында мындай логикалуу. Саламатсыздарбы билермандар? Бүгүн эми сиздер Калича эженин командасынын жеңишин баарыбыз эле абдан каалап аттык эле, жеңишин күттүк эле. Анча-мынча кээ бир суроолорду командага ыйгарып коелу деген да сунуштар болуп атты. Биз тараптанчы калыстык үчүн деле. Анан болбоду, оюн деген оюн экен. Бирде жеңилүү, бирде жеңүү. Оюн жакшы болду. Ошол жеңилгенине карабай жакшы оюн көрсөтүштү. Ошо мен деле Калич эженин жана Капар мырзанын оюнун баса белгилейм. Рахмат пикириңиз үчүн. Суроолор боюнча менимче мыкты суроого Сагым мырза акыркы суроону белгилеп өттү. Гүлиза Шамырзаеванын аба шар дуэль тууралуу суроосу күчтүү логика бар деп айтып атат. Жана Капар мырза өзгөчө аракет кылды деп айтышып атат. Калич айым, оюн тууралуу пикириңиз? Биздин оюнга кантип даярданып, кантип келгенибиз сиз өзүңүзгө белгилүү. Мына ошол бир аз бизге эмесин таасирин тийгизди. Арабызда мына эми өзүңүз деле көрдүңүз, ооруканадан чыгып келген оюнчуларыбыз бар. Анан биз эми баардыгыбыз эмгек өргүдө мугалимдер болгон үчүн, эмгек өргүдө болгон үчүн мындай көбүрөөк даярданганга чындап мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды. Бул өзүбүздүн күнөөбүз. Мындан кийинки оюндарда жакшылап даярданып келебиз деген аракетибиз. Эми кайсы суроо жакты сизге? Бизге ушул акыркы суроо жакты, мындай эми бизге дагы. Демек акыркы Гүлиза Шамырзаеванын дуэль тууралуу суроосу бул командага дагы жагып туруп, Гүлиза Шамырзаеванын актив дизайн биздин өнөктөштөн акчалык сыйлык берилет. Жана ошондой эле 500 сом сыйлык Капар Момуналиевке бүгүн ыйгарылат. Клубдун тандоосу менен куттуктайбыз. Ал эми азыр болсо биздин өнөктөшүбүз, башкы өнөктөшүбүз Барболдун шириндиктери студияга. Барбол адал таттуу дайыма жаңы гана сиздерге берилет. Жана биздин өнөктөшүбүз Йома бургерден 6 адамга акысыз тамактануу үчүн сертификат. Оштогу Йома бургер кафелеринин бирине барып, Каличайым командаңыздар менен барып, эң мыкты, эң сонун бургерди жеп келиңиздер. Рахмат. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 6-турду соңуна чыгабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин даректер мурдагыдай эле суроо жөнөтүңүздөр, мыкты суроолордун ээси болуңуздар. Жана биздин оюндарды YouTube'дан Билерман Ордо деп издесеңиздер, биздин оюндар бар. Ошол жерден кайталап көрсөңүздөр болот. Жана сөзсүз түрдө комментарийлерге ой пикир калтырыңыздар. Ош шаар Ленин көчөсү 330, Билерман Ордо.
Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө ассалому алейкум. Аман болуңуздар. Техникалык топко чоң рахмат. Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз.